Кол өнөрчүлүк менен качантан бери кызыгасыңар? Эмнелер жасайсыңар? Негизи мен өспүрүм чагымдан баштап эле чоң апам ушул көлдөлөң жасоо, шырдак жасоо менен алектенчү. Анан ошол чоң апама мен көлдөлөңдө биз ыйлешип, ошону ашатканда ашатышып жардам берчүбүз, терилерди тартышып. Анан кийин бизди кичинекейибизден эле мындай кылып бастырганды үйрөткөн да чоң апабызчы. Анан ошол менен чоңоюп кеттик. Анан турмушка чыксам, анан кайненем дагы ушундай кол өнөрчү экен. Ал менин кайненем көп жылдан бери ушундай кол өнөрчүлүк менен эмгектенип, кийизден только эле шырдак эмес, андан дагы башка нерселерди кийизден эмнени жасоого мүмкүн болсо, ошонун баардыгын жасайт экен. Анан ушул апама жардам берип келатып, негизи жалпысынан 7 жылдын жүзү болуп калды. Биз үйдөн эле жеке ишкер катары ошол апам болуп шырдактарды жасайбыз. Ушул буюмдардын баарын өзүңөр жасайсыңар, э? Ооба, өзүбүз жасайбыз. Бул деген шырдакты жасоо аябай чоң чеберчиликти, эмгекти талап кылат. Мунун жүн деле тазалап, аны боеп, андан соң аны кийиз кылып жасаган. Азыр эч ким деле аны кийиз жасабай калышпадыбы, кийиздичи. А биз болсо өзүбүз жайкысын. Апам болсо ошол жүндөрдү жуйбуз, анан аны апам сабап, чийге салып, кадимкидей эле балдарды чакырып келип көчөдөн кийизди тээп, аны жасап, басып, ал кийиз даяр болгондон кийин аны бир нече күндөн кийин кайра башынан аны басып чыгабыз, бышырып кийиздичи. Станоктун кийизин эме албай турбайсыңарбы, э? Жок, албайбыз. Эми ал жанагы буйрутма берген адамдардын өздөрүнүн элечи арзанына карап калып эле, жок, сиздердин колго жасалган кийизиңиздер бизге баасы туура келбей калып атат, бизге мынча сомдун тегерегинде эле болсун дейт. Анан биз аларга айтабыз, анда сиздер болсо жанагы даяр кийизден биз жасап берели, макулсуздарбы десек, ал өздөрү биз макулбуз десек, ана биз Тумар деген фирма бар, ошол жерден кийизин алып анан жасап беребиз. Шоону дагы колго жасалат, э, силердики? Ооба. Анын көбүнчөсү апам ийрип даярдайт жүндөн. Бул айылда өзүңөргө окшогон бир жаштар барбы дагы кызыгып иштеп жүргөн? Ооба, бүгүнкү күндө апам болуп биз кеңешип, биз өзүбүзгө гана жумуш кыла бербестен дагы башкаларга дагы берелик деп. Бул кийизди жасоо процесси аябай оор да, чебер табитти талап кылат. Буну сибеттер, өңдөрдү дагы бири-бирине айкалыштырышыбыз керек. Муну эле алып келип, ар кандай кылып эле жасай берсек болбойт. Муну дагы абдан талдап, кеңешип, бул сүбөт өңгө бул дал келет экен деп анан жасайбыз. Анан эң биринчи оймочуга беребиз. Ал дагы бир жумуш. Оймочу бергенден кийин аны бириктирип жөрмөйт, ага беребиз. Ал дагы бир жумуш, ал дагы бир эженин колунан чыгат да өзүнчө. Андан кийин басат. Аны дагы бир эжеге беребиз. Анан баскандан кийин аны шырышат. Анан мындай кылып, мунун чекесин бекитебиз. Буну дагы бир кишиге беребиз. Ошондо биз бир шырдактын жасалуусунда эле 6-7 адамга жумуш берген болобуз да. Ооба, албетте эле бар. Азыркы учурда мектептен сырткары эс алуу күндөрүндө келип, биздин апамдан үйрөнүп кетишет. Анан кызыгуучулук бар. Негизи биз мындай кылалык деп, алдыда мен жумуштан көбүнчө бошобойм, анан менин хоббим катары эле жасашам да. Анан буюрса, менде көп убактым болуп калса, менин жеке оюм ушундай жасагым келип жатат. Азыркы заман талабына ылайык заманбап кылыпчы, жаңы үйлөр бар го, жакшы ремонттор менен. Биз аларга мындай кылып эле эски шырдактарды салып койсок, ал албетте ал үйгө жарашпай калат. Ошон үчүн заман талабына да ылайыкташтырып, орнаменттерди түшүрүп, башкача кылыпчы, жаңы дизайн менен, жаңы стиль менен иштеп чыгам деген ойлорум бар. Жана да азыр алдыда аракет кылып жатам, ошол орнаменттерди карап, жасоого практика кылып жатабыз да.